Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы процентке карата мисалдар. Биз балдар мурдагы сабактагы процентке карата маселе мисалдарды иштегенбиз. Ошол маселелерди иштөөнү улантабыз бүгүнкү сабактагы. Демек, бүгүнкү сабактын максаты бул сандын өзгөрүүсүн процент аркылуу чагылдырууну үйрөнөбүз бүгүнкү сабактан. Проценттердин эки өзгөрүүсүнүн жыйынтыгын табууну билебиз. Жана проценттик өзгөрүүнүн аят менен периметрге болгон таасирин окуп үйрөнөбүз. Ошондой эле 4-сандык бөлүктүн проценти боюнча табууну биле аласыңар. Жана сандын процент аркылуу өзгөрүүсүн табууну үйрөнөсүңөр. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда адаттагыдай өтүлгөн темаларды кайталоо максатында математикалык диктант жазып алалы. Баарыбыз числону жазып, теманы жазып, математикалык диктант деп коебуз анда. Жаздыкпы балдар? Анда математикалык диктанттын биринчи суроосу. 12 санын процент түрүндө жазгыла. 12 санын процент түрүндө жазгыла. Экинчи. 32,5% сан түрүндө жазгыла. 32,5% сан түрүндө жазгыла. Үчүнчү. 15,85 мезгили 9 санын жазгыла. 15,85 мезгили 9 санын жазгыла. Төртүнчү. 45,74-тү 100гө көбөйткүлө. 45,74-тү 100гө көбөйткүлө. Бешинчи болсо 0,3-тү 100гө бөлгүлө. 0,3 бөлүү 100. Жыйынтык канча чыгат? Жаздыкпы балдар баарыбыз? Анда баарыбыз чогуу текшеребиз. Биринчи бул 12 санын процент түрүндө жазуу үчүн 12 санын 100гө көбөйтүп коюу жетиштүү. 1200%. Экинчи 32,5% сан түрүндө жазуу үчүн аны 32,5 санын 100гө бөлүп коюу жетиштүү. Демек, мында жыйынтык 0,325 чыгат. Үчүнчү 15,185 мезгили 9 санын жазылышы. Төртүнчү 45,174 көбөйтүү 100. Мында ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына бөлүүдө эрежени пайдалансак, бул үтүр ондон экинчи даражасына көбөйтүлгөндүктөн оң тарапка 2 цифрага ачылат. Демек, 4574 деген бүтүн сан келип чыгат. 0,3-тү 100гө бөлгөнүбүздө бул эреже боюнча үтүр сол тарапка 2 цифрага жылат. Бул жетишпеген цифрлардын орду нолдор менен толукталып 0,3 деген жыйынтык келип чыкты. Текшерип алдыкпы балдар? Анда бүгүнкү сабактын планы. Биринчи бул сандын өзгөрүүсүн процент аркылуу чагылдыруу. Экинчи проценттердин эки өзгөрүүсүнүн жыйынтыгы. Үчүнчү проценттик өзгөрүүнүн аят менен периметрге болгон таасири. Төртүнчү сандын бөлүктүн проценти боюнча табуу. Бешинчи сандын процент аркылуу өзгөрүүсү. Алтынчы сабакта мисал маселе иштөө менен чыктайбыз. Анда биринчи план бул сандын өзгөрүүсүн процент аркылуу чагылдыруу. Эми бул жерде биз маселелер аркылуу түшүндүрөм. Балмуздактын баасы 15 сом дейт. Анын баасы 12%ке кымбаттаса, анын баасы канча сом болуп калат? Демек, бул маселенин биринчи берилишин жазып алуудан баштайбыз чыгарууну. Берилди бизге. Балмуздактын баасы берилди 15 сом. Кымбаттады канчага? 12%ке. Азыр канча сом экенин табуу зарыл. Эми 12% сан түрүндө жазуу үчүн 12-ни 100гө бөлөбүз. Анда 0,112 деген сан келип чыгат. Аны 15 сомду бул 15ке коэффициентке көбөйтөбүз. 1,8 келип чыкты. Демек, ал 1,8-ти 15ке кошобуз эми. Себеби ошол 15 сом 12%ке кымбаттады. Демек, 1,8 сом ал сан түрүндө. Демек, анын 15ке 1,8-ти коссок 16,8 деген жыйынтык алабыз. Демек, учурда ал балмузда 16,8 сом болуп калыптыр. Түшүндүкпү балдар? Мында болгону ошол 15% 15 сомдун ичиндеги 12% бул демек 1,8. Ошону 15 сомго кошуп коюп жыйынтыкты алдык. Анда түшүнүктүү болгон болсо, кийинки маселени карайлы. Мээрим туулган күнүндө 500 конфет жегенден кийин
Ал өзүнө 1,5% салмак кошту дейт. Эгерде ал туулган күнүнө чейин 80 кг болсо, анын салмагы азыр канча болуп калды? 500 конфет жеп саптыр, Эми карагыла, чыгаруу маселенин берилишин жазып аласыз. Эмнелер берилди? Дээринин салмагы берилди бизге 80 кг экен. Кошту ошол салмагы канчаны? 1,5% килограммды. Эми канча салмагы болуп калды азыр дейт. Демек 1,5%-ти сан түрүнө жазып алабыз. Демек 1,5%-ти сан түрүнө жазып алыш үчүн аны жүзгө бөлөбүз. Сан түрүндө демек 0,1015 деген сан келип чыкты. Эми ошол 80-дин ичинде канча 0,1015 канча экендигин билүү үчүн аны көбөйтөбүз. Анда 1,12 келип чыкты. Демек эми жообун тапсак, анда 80 килограммга 1,12 килограммды кошобуз. Анын 80 ичинде 1,15%, демек 1,12ге барабар экен. Анда кошсок 81,12 килограмм деген жыйынтык келип чыгат. Эми балдар муну бир атайын формулаларга салуу аркылуу да чыгаруу мүмкүн. Эгерде дейт, бул жерде эки формула берилди. Эгерде А саны бизде азыр 80 болуп атат, А санын процент бул 1,15%ке болуп атат, көбөйтсөк, анда натыйжа А бул 80 биздин учурда каша ачык 1 плюс 0,1 көбөйтүү айыбыз 1,15ке барабар болот дейт. Демек ушул формулага салуу аркылуу балдар карасаңар, бул 80 A'быз биздин 80 барабар 1 кошуу 0,1 көбөйтүү 1,15%ке көбөйдү. Демек барабар бул каша ичинен 1,15 чыгат. Аны көбөйтсөк 81,12 килограмм деген жыйынтык экөөнүн чыккан жыйынтыктары бири-бирине дал келип бирдей болуп атат. Демек, эгерде кааласаңар бул жол менен да чыгарсак болот, могул формулага коюп чыгаруу аркылуу дагы тапсак болот жоон. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда экинчи планга өтөбүз. Экинчи план бул проценттердин эки өзгөрүүсүнүн жыйынтыгы. Эми алманын баасы адегенде 20%ке кымбаттап, андан кийин 20%ке түшкөн. Эгерде алманын адегенде бул кымбаттаганга чейин 1 килограмм 25 сом турса, анда азыр канча сом болуп калды дейт. Берилди бизге, A'быз берилди. А деген бул жогоруда айтылган бул формуладагы А бул бизде 25 сом 1 килограмм. Эми ошо канчага кымбаттады? Кымбаттаганда бул 20%ке кымбаттады. Эми карагыла, бул экинчи формула. Бул жогоруда буга чейинки слайд бул жерде эгерде Б саны D%ке азайса, анда натыйжа бул формулага барабар болот дейт. Ушул формуладан чыккан жыйынтыкка. Бул Б 1 минус 0,1 Д'га. Эми карагыла, бул жерде демек Д'быз канча процентке азайды? Азайган учурда демек бул 20%ке азайды. Демек бул жерде 20 Д'га барабар. Эми Б'быз да белгисиз бул жерде. Бул жерде Б белгисиз, жана учурдагы баасы белгисиз болуп атат алманын. Ошону табышыбыз зарыл. Эми карагыла, бул формулага эле, бул формулага бул көбөйгөн учурдагы формуласы канчага кымбаттады? 20%ке кымбаттады. Демек ушул формулага коебуз. A'быз барабар 25 1 плюс 0,1 100/1 көбөйтүү 20%ке көбөйтсүн 20га көбөйтөбүз. Мындан жыйынтык 30 деген келип чыкты. Демек алма 20% кымбаттаганда 30 сом болуп калган экен. Эми бул 30 сом, эми ошол кымбаттаган учурдан кийин, кымбаттагандан кийин 20%ке кайра эмне болду дейт? Арзандады же болбосо түштү баасы дейт. Демек ошол учурдагы Б бул барабар 30га. Эми карагыла, бул формулага койсок, анда бул 30 Б барабар болот. Ал эми канчага арзандады эле? 20%ке Д'нын ортуга 20 коюлду. Демек мындан жыйынтык 6 деген келип чыкты. Демек 20% арзандаганда 6 сом арзандап калыптыр. Анда жооп 30 сом болуп, кымбаттаганда 30 сом болчу, 6 сомго кайра арзандаса, бул жыйынтык 36дан 6-ны кемитип 24 деген жыйынтык келип. Демек 24 сом учурда алманын баасы.
кызыктуу экен балдар, карасаңар бул 1% кымбаттап кайра ошол эле процентке азайганда кандай айырмачылык болот экен, түшүнүктүү болгон болсо анда балдар 3-планга өтөбүз. Бул жерде бул ошо проценттин өзгөрүүсүн аянт менен параметрге болгон таасири. Эми бул жерде маселе жактары 15 сантиметр болгон квадраттын эки карама каршы жагын 10%ке көбөйтсөк, калган эки жагын 20%ке азайтсак, жаңы фигуранын периметрин жана аянтын тапкыла дейт. Демек бизге берилиптир квадрат, жактары 15 сантиметрге барабар болгон квадрат экен. Эми ошол квадраттын эки карама каршы жагын 10%ке көбөйтүптүр, же болбосо узартыптыр. Ал эми калган эки жагын 20%ке кыскартыптыр. Анда ошонун пайда болгон жаңы фигуранын периметрин жана аянтын тапкыла дейт. Эми берилди, мында берилди бизге эмне? А берилди 15%, эки жагын чоңойту 15 сантиметр кошу 10%. Ал эми калган эки жагын кичирейтти, 15 сантиметр кемтүү 20%. Ошол учурдагы периметри жана аянтты табабыз. Эми карагыла, биз ал периметр табуудан мурда өзү берилген ошол квадраттын жактары 15 сантиметр болгон квадраттын периметрин жана аянтын таап алалы. Мында бул периметр бул 4А формуласы менен эсептелет. Мында 4 15 сантиметр бөлсөк 60 сантиметрге алып чыгат периметри. Ал эми аянты болсо А квадрат 15 сантиметрге 15 сантиметр бөлсөк 225 сантиметрге алып чыгат. Эми жогоруда колдонулган формула аркылуу бул эки жагын чоңойтты дейт, көбөйттү дейт. Демек бул формула менен табылат. А 1 плюс 0,1 ай. Анда койсо канча процентке көбөйдү? 10%ке көбөйдү. Демек айдын ордуга 10ду коебуз. Ал эми A'быз бизде 15. Эми мындан жыйынтык 16,5 деген келип чыкты. Демек 10%ке чоңойткондо жактары 16,5 сантиметр болуптур. Ал эми 20%ке азайткан жагы бул формулага койсо, Б'быз 15, D'быз 20%, анда 12 келип чыгат. Демек 20%ке азайткан жагы 12 сантиметр болуп калыптыр. Демек бул фигура кандай фигура пайда болуптур? Тик бурчтук пайда болуптур. Эми тик бурчтуктун периметрин табуу формуласы менен бул билебиз, пи барабар 2 каша ичинде А кошу Б. 2 көбөйтүү каша ичинде А кошу Б. Демек 2-ни 16,5 кошу 12ден чыккан жыйынтыкка көбөйтсөк 57 сантиметр деген жыйынтык келип чыкты. Такадыңар экөөнүн периметри баштапкы квадрат менен пайда болгон тик бурчтуктун периметрини. Эми эсти табуу үчүн бул тик бурчтуктун аянты А көбөйтүү Б менен аныкталат. A'быз бизде кайсы болду? 16,5 чыкты. Ал эми Б'быз болсо 12 чыкты. Демек мында экөөнүн көбөйтүндүсү 198 сантиметр квадрат келип чыкты. Бизде изделген жооптор демек периметр 57 сантиметр, аянт 198 сантиметр квадрат. Түшүндүкпү балдар? Демек бул проценттин аянттын кандайдыр фигуранын аянтына же болбосо периметрине тийгизген таасири. Анда 4-планга өтөбүз. 4-план бул сандын бөлүгүн бөлүктүн проценти боюнча табуу. Эми карагыла, 3 классташ кыз чоң суммадагы акчалуу болушту дейт. Демек бир топ акчалуу болушту, бирок кимге канча тиери бул жерде эми табышмак катары берилип атат. Аруки Алинага караганда 20%ке көп. Жана Асемага караганда 20%ке көп алды. Асема 48 миң сом алса, Алина канча акча алган? Эми карагыла, берилди бизге эмне берилди? Асеманын акчасы берилди. Асеманын акчасы 48 миң берилди. 48 миң сом. Арукенин акчасы ошол Асеманын акчасынан канчага чоң? Көп? 25%. Демек 25%. Алинаныкы белгисиз. Бирок ошол Алинаныкы бул Арукенин караганда 20%ке көп деп бул жерде дагы маалымат бар. Эми ошол Алинаныкын табышыбыз керек биз.
Анда биринчи арукеникин табыш үчүн бул арукеник А сыйаманыкынан канчага көп дейт? 20%ке көп дейт. Демек бул формулага салуу аркылуу бул A'быз 48.000 болуп атат, 48.000. Ал эми канча процент көп болуп атат? 25%. Анда жыйынтыгыбыз 48.000, кашанын ичинде 1/125 чыгат, андан 60.000 деген жооп чыгат. Бул арукеге тийген акчанын бөлүгү болуп эсептелет. Эми Алинаны табышыбыз зарыл. Алинанын акчасы белгисиз, бул формулага койсок, анда 1/2x болот. Бирок Алинанын акчасы кимден аз дейт? Арукенин акчасынан 20%ке аз дейт. Демек, бул 1/2x барабар 60.000 деген теңдеме пайда болот. Мындан жыйынтык x барабар 50.000. Демек, жообу Алинага 50.000 сом тийиптир. Түшүнүктүү болдубу кыздар? Балдар. Эми анда түшүнүктүү болгон болсо, кийинки планга өтөбүз. Кийинки план бул сандын процент аркылуу өзгөрүүсү. Жаңы кесилген бактын маселе массасы 6,5 центнер. Анын 65% суу. Bir айдан кийин суунун көлөмү бактын массасынын 48% түзүп калган. Bir айда бактын массасы канчага азайган дейт. Берилди. Бул жерде бактын массасы белгилүү бизге 6,5 центнер. Анын суусу 65% суу экендиги. Жана азайды суусу канчага? 48% азайды. 48% түзүп калды. Эми канча центнерге ошол бактын массасы азайган. Эми карагыла, бул ошол кескен учурда кесилген бактын центнери 6,5 центнер болчу. Эми ошондон 65% суу болсо, анда кургак заттын салмагы, суудан башка кургак заттын салмагы анда 35% болуп калат. Ал эми 35%-ин санга айландырсак 0,35 болот. Ал эми аны өзү жалпы массасына көбөйтсөк 2,275 центнер чыкты. Демек, жаңы кесилген учурдагы кургак заттын салмагы 2,275 центнер экен. Ал эми 4,225 центнер бул суу болуп эсептелет. Кесилген учурдагы. Эми bir айдан кийинки учуруну карайлы. Кургак заттын салмагы бул 48% түзүп калган. Суунун массасы 48% элеп турат деди. Демек, кургак заттын массасы 52% болот, 48-ди көбөйтсөк. Анда 52-ни бул санга айлансак 0,52 болот. Эми аны x-ка көбөйтсөк, x-ыбыз биздин ошол bir айдан кийинки кургак заттын салмагы бизге белгисиз, ошол x. 0,52 көбөйтсөк, анда бул кургак заттын салмагы биринчиде канча болду эле? 2,275 болду эле. Ошого барабарлайбыз демек. Анда жыйынтык келип чыгат. 2,275-ин 0,152 бөлсөк 4,375. Эми бизге эмне тап дедиле? Канча центнерге азайды дедиле? Демек, бул баштапкы массасы бул жалпы бактын массасы 6,5 центнер болчу. Ошодон кемитебиз 4,375. Андан жыйынтык 2,125 центнер чыгат. Демек, bir айдан кийин бактын салмагы ушул суммага центнерге азайыптыр. Түшүнүктүү болдубу, балдар? Анда балдар сабакты бышыктайбыз. Бышыктоо максатында силер балдар ушул темаларда, ушул бөлүктөрдө берилген мисал маселелерди иштегиле. Анда 522, 524, 527, 529, 531-де иштейбиз. Жана тапшырма бул 523, 525, 526, 528, 530, 532 номерлер. Эми балдар ушул маселелерди чыгарабыз. Эгерде маселелерди чыгарууда кыйналсаңар, жогорку пландарга кайтып, ар бир пландагы маселелердин чыгарылышын көз салып, анализдеп, жана ошонун үлгүсүн пайдаланып
чыгарсаңар болот. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, саламатта калыңар.